Кутман күн бардыңыздарга. Бүгүнкү видеомдо дагы бир пайдалуу үй шартында жасала турган чач түшүшүнө каршы рецепт менен бөлүшөм. Чачтын түшүшү бул табигый көрүнүш. Чач нормада күнүнө бир аз түшүп, ордуна жаңы чач чыгып турат. Эгер ушул норма бузулса, адамда чач активдүү түшө баштайт. Чачтын түшүшү сырткы, ички факторлорго байланыштуу болот. Чачыңыздын көп түшө баштаганын байкарыңыз менен дароо кам көрүү керек. Көптөгөн чач түшүшүнө каршы үй шартында көптөгөн рецепттер бар. Мына ошол рецепттердин бирин азыр көрсөтөм. Бул рецепт үчүн бизге бал, коньяк, кастор майы жана жумуртканын сарысы керектелет. Жумуртканын сарысын бөлүп алдым агынан. Балды бир кашык азыр жумуртканын сарысын идишке салып, жумуртканын сарысын идишке салып алдым. Эми бир аш кашык бал салып алам. Бир аш кашык балды салып, коньякты бир кашык куюп алам. Кастор майынан примерно бир аш кашык. Кошом. Эми жакшылап аралаштырып алам. Жакшы аралаштырасыз, бүдүр калбаш керек. Мына жакшылап аралаштырып алдым. Эми чачтын түбүнө массаж кылып, чачтын түптөрүнө сыйпап чыгабыз. Сыйпап, андан кийин башыбызга бул масканы 3 саат кармайбыз. Андан кийин жылуу суу менен шампундап жууп коебуз. Бул масканы жумасына 2 жолу 2 ай жасоо керек. Дайыма ушул масканы колдонсоңуздар, сөзсүз натыйжасын берет. Айтмакчы, бул маска какачтан дагы арылтат. Ушул масканы колдонуңуздар, натыйжасын жазыңыздар. Каналга катталып кетиңиздер. Эмки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.